Кинодогудай эле жана немеден чүгөсүңөрбү? Биз өрттөн корксоканда биз иштебейт элек. Бизде азыр курулуп атпайбы? Чоң азыр жылдан жылга көбөйүп келатат. Ошого биздики техника жетиштүүбү? Ошондой мисалы бийик жерлерге. Бул электромобилдердин бир жаман жери баягы кузовдун алдында турат да. Анан ал электрический батарейка, ал когда нагрузка менен иштегенде ал ысыйт обязательно. Ошону муздатыш үчүн анын айланасында система охлаждения бар. Ошо система охлажденияны постоянно текшерип туруш керек. Ушул Советтер Союзу тарагандан бери ушул Ала Мединин суусу менен Ала Чаш суусу бир да жолу тазаланбайт. Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Мани подкаст каналындасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары полковник Абдылда уулу Сталбек. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Кош келдиңиз. Эми биздин өрт өчүрүүчү органдарыбыз биз баягы Америкада кичинекей балдардын баары ойлойт экен, мен чоңойгондо сөзсүз түрдө пожарный болом деп айтат экен да. Анан бизде бул жагдай билбейм кандай. Биздин балдарыбыз пожарный деле, полиция деле болсо келбейт, башка саясатка же депутат болом деп чыгышат экен. Анан мындай суроо да сиздерге. Сиздердин жумушуңуз өтө оор. Баарыбыз билебиз, өрт деген баарыбыз коркобуз өрттөн, чындап айтканда. Анан эми негизи эле биринчи суроо. Сиздер өздөрүңүздөр ошо өрттөн коркосуздарбы? Эми бул суроо аябай жакшы суроо. Биз өрттөн корксоканда биз иштебейт элек. Биз өзүбүздүн жаныбызды аябастан ушул чыгып кеткен өрттөрдү өчүрүүгө чыгабыз да. Ошон үчүн бизде атайын министрликтин буйругу менен иш пландар түзүлөт. Ошо иш пландардын негизинде ошол өрт өчүрүүчүлөрдү психологиялык жактан, физикалык жактан даярдыктарын күнгө деммеден иш алып барып күчөтүп турабыз да. Анан өзүңүз айткандай эле бар да, бизде дагы кээ бир кадрлар келгенде бир жолу эки жолу өрткө чыкканда көрүп эми ар кандай случай болот. Киши өлүп калат, балдар, жаш балдар өлүп калат, көрүп атасыздар. Ошондорду көргөндө уже бул менин ишим эмескен деп кетип калгандар да болот. Бул эми бар саналуу кишилер бар. А так баягы өзү даярданып ошол жака иштейм деп келген кишилер өз жанын берип ошолукта иштейт. Мындай суроо. Ушул сиз иштеп аткан учурда канча силердин ушул иштеп аткан адамдарыңар жаракат алып же ушундай өлүмгө дагы? Эми мен азыр мындай точный маалымат айта албайм, монча киши каза болду депчи. Бирок болгон бизде эми өлгөндөр болгон жок, в основном жаракат алгандар бар. Мисалы жеке турак жайларды билесиздер, жайдын күнү болбосо кыштын күнү от жагуу мезгилинде өрттөр көп болот да. Статистика боюнчачы. Анан ошол жака чыкканда балдар өрт өчүрүп атканда шифры жарылып кетип, анан астына кулап түшкөндөр болот. Кээде лестница менен чыгып баратып, биздики суу менен иштейбиз да. Кыштын күнү суу менен иштегенден кийин лестницалар бүт мус болуп калат бат эле. Ошондо тайгаланып кетип жыгылган учурлар деле болот. Бирок бизге эртең менен кадимкидей күжүрмөнөсөп атайын кызмат өтөөгө келгенде бизде кароол башчы деп коет. Баардыгын тизип, ошол эле райондун башчысы атайын развод өтөт. Ошо развод өткөндө баардыгына техника безопасности боюнча дагы, өрт коопсуздугун сактоо боюнча дагы нускамаларды өтүп, атайын журналдарга кол коюлуп, андан кийин ишке киришет да бизде. Жөнөкөй элге ушул түзөтпөс техника безопасности. Ошол кандай сактанышыбыз керек биз? Бул мындай да, мисалы сиз айткан боюнча өрт болгон учурларда да, туурабы? Өрт болгон учурларда мисалы атайын элдер көп чогулган жайларда өзүңүздөр билесиздер, мына ушул азыр сиз отурган имараттын ичинде деле ар бир этажга чыксаңыз, план эвакуации деп коет, өрт учурунда каяка эмне иш кылыш керек, баардыгы ошол жакта жазылып турат. Биз ошолорду жер-жеринде офицерлерибиз барып, ошо план эвакуациялардын баарын, инструкциялардын баарын иштеп чыгып, биргеликте ошол администрация менен илдетет. Ал жакта биринчи орунда өрт чыкканда эмне кылыш керек? 112, анан 101 деген номер бар. Бул бесплатный. Любой сотовый телефон болобу, городской телефон болобу, чалса алат. Круглосуточный бизде дежурствода ошол атайын диспетчерлер турат, кабыл алат дагы. Кабыл алганда сиз биринчи эле орунда кайсыл жактан чалып атасыз. Мисалы өрт чыкса, өрт кайсыл имараттан чыкты, ичинде киши барбы, жокпу, ошолордун баарын айтып, адрести айтып, өзүңүздүн фамилияңызды, телефонуңузду калтырасыз биринчи орунда.
Андан кийин ошону айтып бүткөндөн кийин эле биринчи орунда эле бизден адамдын өмүрүн сактоодо болгон элдерди сыртка чыгарганга аракет кылыш керек. Сыртка чыгарганга аракет кыласыңар. Эгер каражат жана күч жетишсе, параллельно эле өрттү өчүрүп башташ керек. Эгерде көзүңөр жетпейби, анда чыгып баратканда эшиктерди жаап, терезелерди жаап, чтобы баягы доступ кислорода болбош үчүн жаап туруп, өзүңүз эшикке чыгып, өрт өчүрүүчү тосуп алып, анан ичинде болгон маалыматты айтып беришиңиз керек да. Өрт өчүрүүчү келгенден кийин андан ары өзүнүн ишин алып кетет. Доступ кислорода дедиңиз го ал кандай? Эми мындай да, бир помещениянын ичинде өрт болуп атса, биринчи өрт болуш үчүн 3 эле нерсе керек да. Бул күйүүчү материал, анан источник зажигания деп коет. Анан аба. Ушул үчөөнүн бирөө жок болсо өрт болбойт. Ошон үчүн мисалы помещениянын ичи күйүп атканда сиз эшикти терезени жаап кетсеңиз, ичинде аба азаят. Баягы күйүп аткан материалдар ичиндеги абаны вытеснять этет. Аба жок болсо өчүп калат да өзү делечи. Но бирок ага жетпейт. Ал сыртка тарап кетпеш үчүн эшиктерди жаап кетиш керек да. Анан бул имараттарда атайын курулуштардын астында долбоор каралат. Бишкек глав архитектура башчы министерство строительства аркылуу ар бир имаратка долбоор жазылат. Долбоор жазылган кезде эле ошол долбоор биринчи орунда эле биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигине да жөнөтүлөт. Ошондо мисалы чоң имараттарды бизде атайын неме бөлүм бар. Ошол долбоорду экспертиза жүргүзөт да. Ошо экспертиза жүргүзгөндө кандай нормалар болсо, ошол курулуш жаатында өрткө каршы кандай нормалар болсо, ошонун баарын ошол жака камтып кетет да. Ал деген кандай? Мисалы 20 бизде 3кө бөлүнөт да, мисалы зданиялар 3кө 4кө бөлүнүп кетет. Мисалы одноэтажный деп коет, анан малоэтажный дейт. Андан кийин многоэтажный, анан высотный 4кө бөлүнөт. Анан высотныйга 18 этаждан өйдөклөрү кирет. Калганы многоэтажный болот. А малоэтажный деген уже 3 этаж включительно. 1 этаж болсо одноэтажный, уже 4кө бөлүнүп атат да. Анан бизде ошого жараша атайын өрткө каршы нормалар бар. Мисалы өзүңүз билгендей эле жеке турак жайлар. Мисалы бир эле адам жашайт, бир семья да. Эми ал 4 соттук жер же 3-5 соттук жер делечи. Аларга биздин норма боюнча көчөдөн гана жол каралат да, бир эле көчөдөнчү доступ. Анан бирок ошол үй ошондой менен курулганда, анын алыстыгы жолдон 50 метрден ашпаш керек. 50 метрден ашса, анда ошо 50 метрден ашкандан кийин ал жактан атайын техникалар киргенде кайрылып чыкканга разворотный площадкалар болуш керек да. Бул өрткө каршы нормалар да. Ал эми 10 метрге чейин болгондон кийин алардыкы уже башкача норма кетет да. 10 метр дегенде уже получается 3 этаждан өйдөкпөй зданиялар. Аларга эки тарабынан жол каралат өзү. Эки тарабынан жол каралат. Бирок да бир норма бар. 10 метрден 28 метрге чейин эгерде имарат сизди карап турса, ошол көчө жакты карап турса, көчө жакты карап турганда ар бир помещение ошол көчө жакка чыга алса, анда бир эле тарабынан жол каратып койсо да болот да. Түшүнөсүзбү? А 28 метрден ашкандан кийин эки тарабынан жол каралыш керек. Эки тарабынан жол каралат, ал эки тарабынан жол каралганда бир тарабында жолдо жөн эле спецтехника өтүп кетип, ичине кирип, өрт өчүрүү жана эвакуация иштерин жүргүзгөнгө возможность болуш керек. А бир жак бетинде болсо, именно биздин автошаттылар иш жүргүзгөнгө ылайыкталып жасалат. Ал эмне дегенди билдирет? Анткени баягы автошаттыны койгондо эң эле бийик угол болгондо 75 градуска коюлат да. Ошо 75 градуска койгондо 28 метрден өйдөклөргө сөзсүз түрдө зданиянын түбүнө койсо, ал 75 градус турбойт. Ошон үчүн зданиядан 5 метрге чейин отступление болуп турган жол болуш керек. Твердый покрытие менен. Биздин автолесница келип, баягы өзүнүн ножкасын койгондо чөгүп кетпеш үчүн атайын твердый покрытие менен. Брусчатка же болсо асфальт болуш керек. Ошол жерге коюп, куткаруу иштерин, өрт өчүрүү иштерин жүргүзөт да. Bizde ошол норманын баары эметилеби анан? Ошол норманын баары ошо долбоорлоо маалында каралат, баардыгын аткарылат да. Но бирок болуп калышы мүмкүн, кээ бир жерлерде мындай проекттин ичинде отступление болуп калышы мүмкүн. Бизде ТСЖ баары эле жаба алышат го заборлорун. Мисалы микрорайондордо жана илгерки 5 этаж немелерин баары да жабык. Туура сол суроо берип атасыз. Муну биздин да көйгөй, бул сиз биздики эмес, бул республикалык уровеньде көйгөй да. Муну биз ушу курулуучулар министрлигине айтып келатабыз. Негизи өзү мисалы эки
үй курулган болсо экөөнүн ортосунда баягы разделение границ деп коет го. Ошондой эле бөлүнөт. Бирок бир да орган ошону тоскула деп уруксат бербейт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы, ошо курулуш министрлиги да уруксат бербейт. Просто разделение границ кылып коет болду. А тигилер устройстволор куруп алат, аны эч ким запрет да кылбайт, кайра алып да кой дейт да. Негизи бул көйгөйдө негизи муну жок болуш керек. Менин оюм, менин жеке көз карашымда да андай разграничение болбош керек. Кварталдын чекесин тоссо другой разговор да, но бирок жанагы ар бир дворду тосуп аткан менин көз карашымда бул туура эмес да. Анан бул боюнча дагы суроолор көтөрүлүп келет. Тоспогула деп. Өзүңүздөр билесиздер, азыр баягы безопасностька деп эле тосуп алышат. Томком болобу, баягы строительство. Өзү негизи менин оюм боюнча андай тосулбаш керек. Биз даже 251 токтом чыккан 2025 жыл 13 майда. Ошол жакта атайын пункт бар. Для подъезда специальной техники запрещается устанавливать всякие там ограждения, жанагындай шлагбаум такыр болбош керек. Мындай суроо да сизге. Ошо жана пожар болуп аткан учурда, өрт пайда болуп аткан учурда канча убакытта мындай 3 бөлмөлүү батир деп коелу. Өрт башталды. 4 этаж Совет Союзунда салынган үйлөр. Ушундай шлагбаум коюп койду, же забор коюп койду. Койгондо сиз эми убакыт жоготосуз да, аны ачкычы, аны тапкычы, аны кишеметкичи. Канча убакытта ошол батир примерно бар стандарт бар, убакытта өрттөн кетет деген нерсечи? Бул мындай да стандарт деп айтканга туура эмес болуп калат го дейм. Ар бир биз колдонуп жүргөн жашоодогу материалдардын өзүнүн күйүүчү убактысы бар да. Мисалы жыгач минутасына 5 метр квадрат күйөт. Пенопласт 15-20 квадрат метр жер күйүп кетиши мүмкүн деген сыяктуучу. Атайын горючий вещество и материал деп коет, алардын өздөрүнүн свойствосуна жараша бөлүнөт да. Мисалы сиз айтып аткан эле болжол менен 3 комнат үйдө өрт чыккан болсо, мисалы ичиндеги элдер чыгып кетип жак койсо, ал деген күйүп баштаганда эле бизде биринчи очередь көп кабаттуу үйлөрдө бизде норма боюнча күйүүчү материалдар колдонулбайт. Кроме пол менен терезеден, эшиктен башка жагында бүт баары негорючий материал деп коет да, мындайча айтканда күйбөй турган, мисалы кирпич, жанагындай эле газоблок, алардын өзү биздин өрт өчүрүүчү лаборатория бар, бизде ошол жактан да текшерүүдөн өтөт. Бирок негизи бизде Евросоюз боюнча азыр Казакстанда, Россияда, Белоруссияда, ошол Арменияда, ошолордо ар биринде лабораториялар бар. Мисалы сиз бир производство чыгарып ошо кирпич чыгарсаңыз, ошону алып барып атайын өрткө туруштук берүүсүн текшертесиз. Ошол лабораторияга сертификат бергенден кийин гана алар чыгарылат да. Ошол сертификат бергенде, мисалы бир кирпичтин өрткө туруштуулугу болжол менен 1,5 сааттан кем болбош керек да. Анан өзүңүз билесиз, бизде баягы стеналар үчкө бөлүнөт да. Несущий, анан награждающий и перекрытие. Несущий деген бул эң эле ас болду дегенде 2 кирпичтен же 1,5 кирпичтен болот. Ал эми между квартира ичиндегилер жарты кирпич менен коюп коет да. Ал жарты кирпич болуп ал минимум баягы огнестойкости бир 30 мүнөттөн 1,5 саатка чейин туруштук берет да. От мисалы монун ичинде өрттөп койдуңуз да. Эшикти жаап салдыңыз. Пока ошол күйгү чөктү, бул стенадан арка жака өтүп чөктү 1,5 саат. Бирок эмне үчүн ошонун баары жазылат? 1,5 сааттын ичинде любой киши көрөт, өрт өчүрүүнү чакырат, алар келип өрт өчүрүү иштерин жүргүзүп кеткенге да. Бул жерден единственный коркунуч ушул терезе менен эшиктен өтүп кетиши мүмкүн деген возможность бар да. Анан ошон үчүн бизде көп кабаттуу үйлөрдө 28 метрден ашкандан кийин түтүн каптабай турган лестницалык клеткалар каралат. Мисалы баягы Советтер Союзунда салынган бизде 105-106 серияда үйлөр турат. Аларга кирсеңиз, простой эле L1 деп коет, типтеги лестницалар. Түз эле киресиз, лестница менен биягында лифт турат, биягы лестница менен көтөрүлүп кете бересиз. Башка эч нерсе жок. Ал эми 28 метрден ашкандан кийин түтүн каптабаш үчүн через тамбур шлюз деп коет да. Мисалы 2 эшик, 3 эшик коюлат. Лестницадан чыкканда атайын ачык зона болот. Ошол жактан адам баласы аба дем алып, анан кийинки этажга түшүп кеткенге баягы шарт курулат да. Анын деген бир жак терезеси жок болот. Ал жакта только решетка турат, аба кирип турат, таза аба, постоянно. Анан ошол киргенде, бул жактан киргенден кийин лестницада бул жерде таза аба дем аласыз да, биякта кайра өзүнчө эшик болот.
Анан лифтовой холл турат, лифтовой холлдон кайра да өзүнчө иш турат. Алардын баары өзү самодоводчик менен ачылып жабылып туруш керек. Бирөө түртүп ачып кетсе, кайра ачык боюнча калып калыш керек да, ал жабылып турат. Бул эмнени айтат? Бул квартирадан өрт чыкса, квартирадан ошол гана этажды каптайт, башка этажга тарабаш керек да. Ошон үчүн жанагы самодоводчик менен иштеп турат. Алар түтүн кое бербеш керек ар жакка. Эгер лестничный клеткадан өрт чыкса, алар кайра квартира жакка өтпөш керек. Түшүнүктүбү? Бизде ошондой Бизде нормаларда, проектинде бар тең ушундай каралат. Андан сырткары ошол эле лестницалык клеткаларда система дымоудаления деп коет. Ал турат обязательно. Өрт болгондо бизде просто проектиде бүт баары долбоордо каралганы менен экинчи вопрос, баягы эксплуатация тапшырып атканда баары тең иштейт да. Анан баягы салган бизнесмен салат өткөзүп берип коет жителдергечи. Анан аякта орусча айтканда ТСЖ түзүлөт. Товарищество собственников жилья деп коет. Алар түзүлөт дагы, ошолор дальше иш алып барыш керек. Болот ошолор баягы түшүнбөй көп нерсени иштетпей койгон. Ошол жанагы түтүндү сордурган атайын система дымоудаления иштебей калат. Ал эми техникада да мотор менен, насос менен кадимкидей сордурат. Ошолорду деген баягы каждый баягы убакыт өткөн сайын өзүнүн нормасы менен обслуживать этип турса, алар иштебей калат. Андай случайлар көп. Өзүңүздөр билесиздер, мисалы азыр бизде Бишкекте подвалдарда, жертөлөлөрдө бизде стоянка проблема. Баары тең азыр ылдый жакка түшөт да. -5 этажга чейин түшүп кетет. Аларда атайын тоже система дымоудаления коюлат. Анан автоунаа турган жактардын баарына тең автоматический установка пожар тушения деп коет. Атайын өрт өчүрүүчү. Бизде порошковый түрү болот, аэрозольный болот, жөнөкөй суу менен болот. Ошолордун баары каралат. Анан бул жакта мисалы бир модульный порошковый койсо, ал өзүнүн радиусу 20 квадрат метрлерди алат да. Ошол жерге мисалы 20 квадратка канча машина өтөт, ошонун үстүндө бирөө турат обязательно. Но алардын срогу бар. Тоже 5 жылга чейин. Алардын убакыт өткөндөн кийин алмаштырылбай калат, ошондой случайлар көп болот. Андан сырткары подвалдарда, ошол жертөлөлөрдө көп кабаттуу үйлөрдүкү атайын насостук станция коюлат. Өрт болсо ошол эки менен өчүрүш керек. Ал насостук станция ар бир этажда внутренний пожарный кран деп коебуз. Ичинде атайын крандар орнотулат ар бир этажда. Ичинде немеси бар, кнопкасы бар да. Ачасыз, өрт болуп калса, сиз ачасыз дагы, кнопканы бассаңыз, насос повыситель автоматически кошулат. Анан сиз ошонун ичинде суу түтүкчөсү болот, анан аласыз дагы өрттү өчүрүп койсоңуз болот. Бизде в основном баягы элдер ошол экини колдоно албай билбестиктен кээде күчөтүп кийген случайлар болот да. Мына мисалы былтыр декабрь айында, жок, январда экен. Ушул эле быйыл январь айында мына сиздердин жаныңыздарда эле Куттун 13 этаж үйдө, 12 этажда өрт чыккан болчу. Эми видеодо көрүнүп турат. Эми баягы соседтер чалып көрсөтүп атат да. Мына өрттөнүп атат деп. Ичинекей эле лестничный клетканын бер жакка киргендер коридор бар да, ар бир квартирага кирип кеткенчи. Коридордун ичинде электрощит ойло турат, туурабы, ар бир немеге, квартирага бөлүнүп. Ошонун ичинен замка деп өрт чыккан. Ошону жанында эле биякта өрт өчүрүүчү кран турат. Ачсаңыз ичинде бир агничүл турат, агничүл алып келип бассаң өчүп калат болчу. Алар болсо паника калтырып, чуркап бияка чалып, өздөрү аракет кылып эске кала албай койшкон да. Ал эми баягы мындай вентиляцион шахтаны менен кетет да, кабелдер. Ал кабель деген, бул кабель эң коркунучтуу нерсе да. Бул бир күйгөндө тиңде кетет, ал көзүңдү ачып жумучак деле бир 5-10 метрге тарап кетет. Кабель замка теткенде көрүп жүрөсүз да. Бир эле берет, болду. Ошондой замка теткен ошондой болбош үчүн ар бир этажда өзүнчө автоматтар коюлат. Тээп коюш керек да. Кайда бизде мындай да кыргызчабызда биз коюлат автоматтар. Бир жер замкание болгондо тиги тебет, тиги келет дагы электрик чакырат да, мунун деген тебип атат десе, ал ыргытат да күчтүүсүн коюп коет, күчтүүсү уже өрттөнгүчө тура берет. Ушундай случайлар бар. Эми это баягы мындай не всегда, но бывает ошондой да. Биз негизи мындай жөнөкөй жаран болгондуктан билбей айтып атпайбыз, ушундай көп нерсени биз деле билбейбиз. Өзүбүздүн батиребизге же үйүбүзгө ошол сетпес огнетушитель бар. Ошонун кайсысын алышыбыз керек? Кандай колдонобуз ошону алсак дагычы? Бизде эми дүйнө жүзүндө өзүңүздөр билесиздер, баягы Советтер Союзунда килтейген огнетушитель химическая пенный деп коечу. Химическая пенный, анан химическая воздушная пенный деп коет да. Аны көтөрүп барып
клапанын ачып анан тоң койтуп алып анан мынтип чачсың. Ал анын бир жаман жери электричество күч менен өчүрө албайсың. Өзүңдү тогуратат да. Анткени ал деген химический состав, щелочь менен суу аралашканда ичинде давление пайда болот да, анан ошол ичиндеги пена үчөөнү аралаштырып туруп анан сыртка пенообразователь кылып анан өчүрүп берет да. Аны менен бирок электричествону өчүрө албайсың. Анан бир жаман жери его надо постоянно. Билбесе көрдүңүзбү, сиз айтпасаңыз биз билбей азыр көбүнчөсү ал болмактагы мындай огнетушитель десе мен үчүн огнетушитель дейли. Алдыңыз колдуңуз тогурса болмок экен. Аны ар дайым жылуу гана помещениеде, мындай имараттын ичинде жылуу гана отопливаемый помещение колдонсун. А мындай тоңуп калса ал бүттү, ал уже жаракат чыгып калат. Ошон үчүн практикада азыркы моментте техника өнүгүп атат, баары өнүгүп атат. Бизде самый распространенный бул колдонуп жүргөндөр бул порошковый огнетушитель. Порошковый деп коет, анан углекислотный. Углекислота өзүңөр химия баарыбыз окуганбыз. Углекислота ал минус 68ден 75 градуска чейин болот. Углекислота. Жанагы эле бизде эле мындай жалпак тил менен айтканда кафеге барсаңыз жайдын күнү сизге мустак пивону алып келип турасыз го. Ошол углекислотаны пивого аралаштырып туруп сизге мустак алып келип турат. Мен честно говоря азыр эмилер. Ошол углекислота баллондун ичинде болот. Бирок углекислотный огнетушителдерди мындай эркек кишилер деле, аял киши демейм, эркек киши даже берсеңчи биринчи жолу колдонгондо коркот. Анткени углекислотный огнетушителдин башында деген атайын раструб болот да, мындай. Мындай башы ичкей болуп келип баягы чоң болуп келет да, сурна айтканда окшоп. Ал раструб эмне үчүн жасалат? Углекислота өзү жидкий газ болот, суу сыяктуучу. Ошол мисалы 5 килограммдык болот, 10 килограммдык болот, 25 килограммдык болот, 100 килограммдык. В зависимости где будете использовать дегенчи. Ошол экени турат, аны деген барганда углекислотныйды баягы өрт чыккан жерге аны менен электричество өчүрсөң болот. 1000 вольтко чейин. Порошок менен да ошондой. 1000 вольтко чейин. Өчүрбөй эле барып мына күйдү, ошол жерге өчүрсүң. Мен жана үстүдө айтып кеткендей эле өрт болуп атканда 3 эле нерсе керек. Горючее вещество, доступ кислорода, анан источник зажигания. Үчөөнүн бирөө жок. Ошолорду жок кылыш керек экен. Өрт жок. Анан ошол эле порошоктуку деле путем изоляции деп коет да, орусча айтканда мындай. Абаны достугун жаап коет. Анан өрт өчөт. Бул порошок менен мисалы чаң болуп аткан жерден кирип жема албайсыз да. Ошол сыяктуу эле да. Порошок атайын атканда ошол эми огнетушитель десе элдин баары ойлойт, огнетушитель менен барып эле сразу бир жерден өчүп саласыз. Огнетушителдин өзүнүн да нормасы бар. Мисалы 5 килограммдык, 4 килограммдык, 5 килограммдык огнетушитель ол орусча айтканда предназначен для начальной стадии, жаңы өрттөнүп баштаганда өчүрө каласыз. Ал 1,5 квадраттан 2 квадратка чейинки өрттү өчүрсөң болот. Андан ашып кеткенде сенин күчүң жетпейт, сразу 101ге чабып уже жардам сурашың керек. Ошондой да. Углекислота деле ошондой. Углекислотныйда ошо электрощитовойдо өрт чыкканда аны сен барып свет өчүргөнгө убактың болбойт да. Ачтың, направил, нажал на курок. Анан углекислотный кошо мен жана айтып келаткан раструб башында турган неме, когда при нажатии звук чыгат да, дегенчи. А кээ бир коркуп кетип үрүтүп кетти. Өчүрө албайчы. Ошондой случайлар даже порошковыйды деле алып туруп бассаңыз ошондой үн чыгат. Потому что баллондун ичинде давление турат да. Под давлением он вытаскивает. Ичиндеги порошокту сыртка чыгарып берет да, ошол менен өчөт да, изоляция кылып туруп. Жанында гранат сыяктуу да бир нерселер бар экен ошондой. Эми ал ошол эле порошокту ошо гранат сыяктуу кылып бир убактарда бир Россиядан бир организация алып келип, Кыргызстанда да колдонуп көрүштү, бирок мындай масштабный колдонууга ал эч ким алган жок да. Бизде мисалы деген торнадо, бурана, тунгус деген түрлөрү бар. Самосрабатывающий огнетушитель деп коет да, өрт өчүргөн баллондор, самосрабатывающий. Аларды основном каякта болот, складской помещениеде. Мисалы Дордойдо соода кылат, кечинде эле базар ошол жака жаап кетишет да. Же болбосо Ош базары, же болбосо ошондой эле Орто Сай, Мадина. Ошолордо мисалы биз стараемся чтобы ошондой самосрабатывающий койдургон, потому что ал жерде бүгүн иштеп, эртеси күнү жумушка чыкпай калса ичинен может ошол эле электр сымдарын кыскача кылышы болобу же башка бир нерсе болобу, өрт чыгып калса ошол өзү срабатывать этип өчүрөт да. Алардын капталында атайын неме болот, датчик. Аны неме деп коет да, спринклер, анан дренчер деген түрлөрү бар да. Система пожаротушениеде 2 түрү болот. Дренчер деген мисалы могул этаж общий
300 квадрат болсо 300 квадратта полный коюлат да, баарында тең датчиктер турат да. Эгер могу бирөөнөн өрт чыгып ошол жерден 70 градуска жеткенде бул срабатывать этет да. Бул срабатывать эткенде ошол полный объемный деп коет. Болгон зданиянын ичиндеги ошол этаж полный өчүрүп баштайт да. Анан сплинклер деп коет. Сплинклер деген ал местный деп коет, локализация. Мисалы заводдорго барсаңыздар, станоктор турат да, станок ар кайсы жерде линия турат. Ар бир станоктун үстүндө өзүнчө турат да. Именно ошол станокто чыкса ошол жерде өчүрөт, башка жака өчпөйт, тура берет да. Анын баары тең ошол курулган имараттын атайын мындайча айтканда комната охрана деп коебуз го, мисалы охранниктер отурабы же болбосо бир жооптуу кызматкер отурат да, ошол жерге пультка кошулат баары тең. Анан ошол жерден пульттан карап турат. Азыр эми бизде өнүгүп калды, бизде акыркы немелерде могу Ынтымак-Ордо жаңы салынды го. Буну турецкий фирма коюп берген. Ал жерде умный дом деген система сыяктуу да. Ал жакта өрт өчүрүүчү баардык орнотмолордун баары тең умный домдук. Эгерде бир жерден срабатывать этсе, автоматически светтер өчөт, лифттер биринчи этажга түшөт, токтойт. Анан только дежурное освещение, анан ошол жанагы өрт өчүрүүчү орнотмолорду гана иштеткен линияга калганы полный өчөт да. Тарап кетпеш үчүн. Тарап кетпеш үчүн. Анан ошол бул дагы баягы технический сөз менен айтканда система электроснабжения первой категория деп айтат да. Бул биринчи категория деген ошол жанагы көп кабаттуу үйлөрдө да ошондой болуш керек. Мисалы көп кабаттуу үйгө кирсеңиз, сөзсүз түрдө бир пассажирский лифт, бирөөсү грузовой лифт турат. Жүк ташыган, бирөөсү адам ташыган. Ошол жүк ташыган лифттер атайын өрткө каршы ченемдердин негизинде ал өрт болгон учурда биздин өрт өчүрүүчүлөрдү көтөргөнгө ылайыкталып жасалат да. Аны деген ошол эле подвалда отурган жооптуулар ошонун баарын контроль кылып турат. Өрт болгондо башка лифттердин баары түшөт, вентиляциянын баары жабылат, дежурное освещение только эвакуационный путьтарда кишилер каяк менен чыгыш керек, ошолор гана күйүп калыш керек. Алар астында автономный же жанагы генератор болуш керек, же болбосо аккумулятор. Ал в течение эң эле аст болду дегенде 3 саатка чейин иштеп бериш керек да. 3 сааттын ичинде эвакуацияда болуп, өрттү өчүп бүтүш керек деген мааниде да. Ошондой болуп жазалат дагы. Первый категорияны ошол менен жанагынын баарын иш жүргүзүш керек. Бирок бизде долбоордо каралат, бирок кээде иштебей калган учурлар болуп атат андай. Биз негизи айтып атпайсызбы, мен баягында бир видео көрдүм интернеттенчи. Май күйүп кеткенде суу чачканда ош бетер май чачырап ошол өрттү көбөйтөт деген нерсе туурабы? Бул мындай да. Айнекти деле ысытып туруп үстүнө суу куйсаңыз чачырап кетет. Май деле ошондой. Мисалы, май күйүп атканда эч качан суу менен өчүрө албайсыз. Обязательно атайын огнепорный полотнолор болот. Жанагы мисалы производственный объектилерде биз пожарный щит деп койдуруп атпайсызбы, атайын. Өрт калканыч деп коет да. Ошонун ичинде размери 1,5 болгон полотнолор болот да. Ал огнезащитный. Ошонун баары эле мисалы май күйүп атса, ошонун үстүнө жабасыз. Если даже ал жок болсо, күнүмдүк эле колдон даже курткаңызды алып туруп, суулап туруп барып үстүн жапсаңыз жүрөт. Доступ кислороду жок болуп калат. Коркпош керек да. Кислородду жок кылыш керек экен. Кислородду жок кылыш керек биринчи орунда. Анан дагы бир нерсе бар, мисалы чоң болуп калган моментте айтып атам го, өзүңдү биринчи очередь өзүңөрдү сакташ керек. Эгер жанагындай жаңы башталганда коркпой эле өчүп койсо болот. Көрүп жүрөсүздөр да аны делечи. Анан эгер мисалы бизде азыр газовый баллондон бар четки жактарда колдонуп атышат. Газовый баллондор эгер газдын өзүнөн газ чыгып күйүп аткан болсо, жарылбайт да, коркпосоңуз болот. Можно коркпой эле барып жанагындай эле доступтуу кислород жабыш үчүн ошондой эле бир килем болобу же палас болобу бирдеме үстүнө жаап эле жаап турсаңар өчүп калат алчы. Анан эгер газ баллон чыкпай, баллон турса, ошол жерде ичинде өрт болуп атса, ал жака киргенге болбойт. Бул кооптуу да. Анткени чем наполненный газовый баллонго караганда пустой баллон опасный болот. Потому что ичинде баягы остаток, газдын остатогу уже аба менен аралашып, готовый к взрыву уже смесь турат да андачы. Ошон үчүн эгер ичинде газ баллон же болбосо кислородный баллон жанагындай под давлением болгон баллондор болсо, ал жака киргенге вам нежелательно. Потому что защитный костюм жок.
каска жок, маска жок дегендечи. Ал жака сиздер уже кирбей сыртка чыгып кетишиңиздер керек да. Келген өртөөчүлөргө ошол маалыматты айтышыңар. Ama машинелер азыр интернетте да видео көп тарап атат да, машинелер өртөнүп кетип, капот жагы күйүп, Или электронный машиналар асты полный күйүп кетип атат. полный күйүп кетип. Ошону кандай кылабыз ошол үчүн да? Эми бул көйгөйлүү маселе. Бизде азыр эми жаңы технология болуп азыр келип атат электронный автомобилдер. Аларды только ошол күйүп аткан машинаны өчүрүп эле четке алып коебуз, ошо башка жака күйбөсүн. Ал уже күйгөндөн биз жардам бере албайбыз, потому что жана литиевый аккумуляторлор алар без доступа кислорода күйө берет. Мисалы, без доступа кислорода дагы эмне күйөт? Щелочь күйөт, порох. Автомат иштелет, ичинде порохтор болуп ошол без доступа кислорода взрывается да. Аларга биз эч жардам бере албайбыз. Только мисалы, мен Кытайга былтыр барып келдик. Кытайда электромобилдерди кантип өчүрөсүңөр деп мен сурап бердим да. Аларда атайын автотехникалар бар, өрт өчүрүүчү. Келет, артында мындай кузов как контейнер сыяктуу да. Ачат, трос менен машинени илет, ичине сүйрөп кирип кетет. Жана эвакуатор сыяктуу эле. Эшикти жабат, сыртынан насосту коюп берет. Ошону өчүрө берет. Пока өчүп бүтмөйүнчө. Ал литиевый аккумулятор начиная бир 5 сааттан алып, бир 2 күн, 3 күнгө чейин күйүп турат. Ошон үчүн аны ошондой кылып өчүрүшөт экен да. Анан дагы бир вариантын көрдүм. Атайын немелер болуп аткан емкостторчу. Көтөрүп эле ошого салып коет. Всё. Ал ичинен күйө берет. Негизи ушул электрондук машиналар бизде азыр көбөйүп атпайбы? Жылдан жылга көбөйүп атат. Ошолор өрттөнүп кеткенге оңойбу? Бизге мындай азыр баардыгыбыз алып атабыз да. Бардык эле нерсе вечный эч нерсе жок да, баардык эле күйөт, баардык эле эскирет дегендей. Бул электромобилдердин бир жаман жери баягы кузовдун алдында турат да. Анан ал электрический батарейка, ал когда нагрузка менен иштегенде ал ысыйт обязательно. Ошону муздатыш үчүн анын айланасында система охлаждения бар. Ошо система охлажденияны постоянно текшерип туруш керек. Система охлаждениядан утечка болсо, аккумуляторго тийгенден кийин обязательно короткий замкнение болот и впоследствии пожар. Даже астында ошол аккумуляторлорду бекиткен болттор барбы? Ошолордун баары бекип турат да. Алар бекип турган менен ошолорду бошоп калса дагы уже короткий замкнение болуп дагы күйүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мисалы бензиновый менен дизельный автоунааларды техникалык кароо жүргүзсүң, туурабы? Эртең менен күнүгө кетсин тияк менен карайсың. Эми аларды көп карабай койсоң да болот. Бирок электромобилди күнүгө караш керек. Ошол эле астында 1 волт бошоп калса уже замкнение болот. Ошон үчүн ошолордун баарын күнүгө карап, жакшылап неметсе, мындай карап утечка болбосо, бошогон жерлер болбосо, алар деле көпкө жүрөт. Эми баягы бул техникалык жактан маалыматты заводдор берет да. Анан калганы болсо биз алгандан кийин биздин Ошон албай эле баш керек экен. Газ машиналарчы бизден 2-3 жолу болду го жарылып кеткен. Газовый машиналардын бир жери бар, аныкы деле ошондой. Мисалы фильтр коюлат да. Мисалы бензинге деле, солярка деле атайын тонкий очистка, анан толстый очистка деп фильтрлер коюлат. Ошол сыяктуу эле газда деле ошондой фильтрлер коюлат. Ошо фильтрлер толуплаганда газ под давлением турат ал деле. Ал деле келгенде трубадан мисалы өтө албай калса, сен газды басканда ошончо газ турайт да. Сураганда жана фильтрден өтө албай, кыйналганда кээ бир жерден утечка чыгып баштайт. Анча-мынча слабый жерден. Утечка чыккандан кийин уже запах чувствуешь, машину нельзя уже эксплуатировать, коюш керек. Менять этип, тазалап, кайра ордуна коймойчу. Анан бизде дагы бир нерсе бар. Ошол газовый оборудование коюлган автоунаада ремонт кылсаң даже, ключтарың медный болуш керек. Тиестен. Анткени темир менен темир тийишкенде искра чыгып кетсе жарылып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн медный болуш керек. Же алюминиевый. Пайдалуу кийиш. Мунун баары тең эми бизде мындай да, бир товар сатып алып атканда инструкциясын болсо керек. Ошондо жазылып турат, ошонун баарын мындай дыккат окуп, анан биз ошону колдонуш керек. Мен бирде жерде газовый эмен көрүп элек, медный колдонгондор. Жок, ал бизде действительно колдонулбайт. Эми баягы качан уже баягы болгондон кийин окуп анан неметсең, ал уже кеч болот. Ошон үчүн биз бир нерсени алып атканда биринчи изучать этиш керек да, баарын тең окуп. Анан бул өрттөрдү алдын алуу деген бул бала бакчадан башталыш керек. Туура айтасыз. Ошол жерден эн атасын баштап балдарды окутуш керек. Ширеңке колдонбоо, мына оттун балалардын шоктугунан деле өрттөр чыгып атпайбы. Газды ачып салып, газды ачып коет,
ширеңкени күйгүзөт. Чынын айтканда биз деле кичинекей кезибизде ошентип ойнотчубуз. Кудай сактап эле бир келген экенбиз да. Действительно кичинекей балдардын мээсиндеги түшүнбөйт да. Бирок аны кылба, муну кылба деп биз айтып турушубуз керек. Эне аталарда биринчи очередте бир эне аталардан бала бакчадан баштап ушул жашоң канча болсо ошого чейин биз окушубуз керек да. Ар дайым ошолорду карап. Эми турмуш деген ушундай экен, бирөө түшүнөт, бирөө түшүнбөйт. Анан ситуация ар кандай болот. Мисалы 5000-6000 чарчы метр жерде өрт болот, баары өчүрөбүз. Эч кандай жертва жок, жакшынакай кетип калабыз. Кээ бир жерге барасың, мындай дивандын буручу күйгөнбү, 2 киши өлүп калат. Ошто балдары менен баары жана уланып болду. 34 жаштагы келин каза болду, ошто ал 5 баласы менен. Эми ал жакта мен Бишкек шаарда караган үчүн мындай маалыматым бар, что ал деген баягы өрт жаңы башталганда эле баягы иске урунуп калышкан аларчы. Өздөрү күйгөнгө деле жетишкен эмес. Ал уже кийин өрт сыртка чыгып көргөндө элдер көрүп анан өртөчүлөр чакырып анан келип өчүргөн да. Алар уланган Алар иске уланып калган да, мындайча айткандачы. Эми мен көз карашым боюнча баягы видеодо отчеттор келет да, көрүп атасыз да, ошондой да. Ошондойдон кантип сактанса болот? Эми андайда единственный мен эмнени айтам? Кышкысын от жагууда сөзсүз түрдө морлорду тазалаш керек. Мор таза болбосо ичке урат. Морду мисалы өйдө жака чыгарганда өзүнүн нормасы бар. Крышадан өйдө көтөрүп, анан үстүнө калпак коюш керек. Баягы шамал болгондо ичке кайра теппегидей кылыпчы. Ошолор жок болгондо баягы шамал катуу болгондо кайра иштебөстөй айдайт да. Анан ич ичине киргенде эле адам баласы 3 эле жолу глоток. Бул уже смертельный глоток да. Адам баласы адам болбойт. Сен живой алып чыгасың, всё равно он не будет жить. 3 глоток опасный фактор пожарда ошончо эмес да, бул түтүн, ысык температура депчи. Ошонун түтүн уже киргенден кийин ал мындайча айтканда көзгө көрүнмөгөн молекула да өпкөгө барып жанагы биз дем алганда канды экөөнү аралаштырып турган составты алып барып туруш жерге барып тыгылып калат да, бүттү, эчтеке өтпөй калат. Бүттү, адам баласы уже дем ала албай калат. Сразу ыкынып барып кете берет да. Ошон үчүн түтүн эң коркунучтуу түтүн да. Ама полотнодо атпайсызбы? Жана өткөндө айттыңыз го, жана полотно атайын полотно. Ошондой полотнону жөнөкөй эле адам барып сатып алса болобу? Сатып алса болот, эч кандай неме жок. Бизде мисалы мен билгени эми биз государственный организация жок, илгери добровольный пожарный общество деп ушул Токтогул көчөсүндө эле мына сиздердин маңдайыңыздарда ушул жерде бар болчу. Республика боюнча ошолор обеспечение кылчу. Ошол эле частный үйлөрдү барып жанагы разделка, дымовой дымоходдордун баарын тазалап бүт ушундай иш алып барчу да. Эми союздаргандан кийин ал жоюлуп кеткен. Жок азыр. Азыр ордунда бир многоэтажка курулуп турат. Но адам баласы өзү үчүн каждый месяц дымоходдорду тазалап туруш керек. Анан жана полотнону сатып алса болот деп атпайсызбы? Азыр частный организациялар сатат. Мен билгени Лехтовской жерде центр пожарной безопасности деп коет, тоже частниктер эми алар деле. Чыпык Кадыров деген бар. Ошолор да сатат. Морикте Монолит беле? Лехтовскойдобу? Ошол жакта да бир Айвенго деген фирма бар мен билгени. Бизде мурун иштеп кеткен бир бала ошол жакта иштейт. Ошолорду алып келишет, Россияда. Эми толтура, интернеттен ачсаңыз, любой жактан чыгат. Предложение берсеңиз алып келе беришет. Негизи ушул пожарный деп туура баягы биз эл көнгөн эмебизби, баягы пожарный деп калдык да, өрт өчүрүүчү эмес, пожарный деп. Жумуш канчалык кыйын? Эми өрт өчүрүүчүлөрдүкү баягы иштебеген киши түшүнбөйт да. Бизде атайын бекитилген распорядок бар да. Мисалы эртең менен саат 8ден 50 мүнөт өткөндө сменди өткөрөт дагы жаңы смен келет. Ал жакта биринчи развод болот. Развод болгондо жанагыда мен айткандай эле ошол техника безопасность айдоочунун жолдо жүрүү эрежелерин окутуп, нускмаларды өткөрүп баардыгын кол койгондон кийин бизде ошол распорядоктун негизинде окуу сааттары башталат. Бул окуу сааттары атайын биздин министрликтин буйругу менен 14-20 буйрук менен 1 жылга бөлүнгөн да. Мисалы өрт өчүрүүчүлөрдүн 24 упражнения бар. Ошол 24 упражнения ошо 1 жылга бөлүнөт. Ошону эртең менен саат 9дан баштаган 12:30 чейин 3 саат окуу болот. 12:30-дан 1:30 чейин обед, 1:30-дан кайра 3-кө чейин кайра окуу улантылат. Анан 3төн баштап 4кө чейин
хозработа деп коебуз баягы частьтин ичинде майда чүйдө жыйнап ар жак бер жак машиналарды жууп тазалап ушундай болуп андан кийин самоподготовкага убакыт берилет. 4-төн баштап 5ке чейин бизде ошол өрт өчүрүүчүлөрдүн өзүнүн упражнениялары жана 1 жылга бөлүп коет деп атпайбызбы? Ошол мисалы бүгүн надевание боевой одежды, ошол БОП деп коет, боевая одежда пожарная. Ошону кийген атайын нормалары бар. Мисалы жайдын күнү 25 секундка чейин кийиш керек, кыштын күнү 35 секундка чейин кийиш керек. Ошолорду отработка кылабыз. Андан кийин экинчи упражнение уже теплоотражательный костюм. Жанагы нефтебазаларда, автозаправочный станцияларда кийгөндө атайын теплоотражательный костюм менен өчүрөт. Потому что анын отко туруштуулугу көбүрөөк да. Жалтыраган. Жалтырак көрүп турсуздар, космонавттардыкына окшогон. Ошол теплоотражательный костюмду кийет. Анан ушинтип көнүгүүлөр бөлүнүп кете берет. Андан кийин боевое развертывание с подачей 2 стволов ГП-600 же болбосо 2 ствола Б деп ушундай кете берет. Ошол упражненияларды ошол өзү таблица менен график менен бөлүнүп турат. Ошону 12 айда отработка кылып чыгат. Кинодогудай эле жанагы немеден түшөсүңөрбү? Самоспасение, спасение деп коет, ал өзүн өзү куткаруу, анан башка бирөөнү куткаруу. Ошону атайын спасательный жанагы куткаруучу аркандар бар да, ошолордун баарын испытания жүргүзүп турабыз биз. Бизде ошол эле өрт өчүрүүчү ПТУ деп коет, пожарно-технический вооружение. Ал жерде эле ошол өрт өчүргөн түтүкчөлөр, өрт өчүрүүчү жанагы стволдор, андан сырткары бизде жалпак тил менен айтканда рак деп коет, трехходовой разветвление болот. Анан лестница штурмовка деген бар, лестница палка деген бар, трехколенный лестница деген бар. Мисалы бир автоцистерна өзү келгенде сразу ошол 3 лестница менен келет да. Алар 4-нчи этажга чейин мындай беркинде автолестницаны чакырбастан өздөрү коюп иштегенге өзүнүн шарты бар да. Бизге айтыңыз. бизде азыр курулуп атпайбы? Чоң азыр жылдан жылга көбөйүп келатат. Ошого биздики техника жетиштүүбү? Ошондой мисалы бийик жерлерге. Азыр 36 здание, 36 этаж, 48 этаж салабыз деп эң высотный здание деп атышат. Ошо кандай болот эмес боюнча? Бул ошол жанагы өрт боюнча ченемдер бар да атайын. Курулуш ченемдери бар. Өрт жаатында. Ошол жакта мисалы биз деген автолестница менен ошол эле автоунаалар менен биз баягы күчөп кеткен өрттөрдү өчүрүү үчүн эле турат да. Бул жанагы көп кабаттуу имараттарда кошумча атайын нормалар сакталат. Мен жанагы эле айтып кеткендей, ар бир этажда өзүнүн өрт өчүрүүчү краны болот. Поквартирный деп коет. Мисалы ар бир квартирада өзүндө жанагы 20-нчы высокий давление менен коюлат. Ал долбоордо баары каралат, ошонун баары коюлуш керек. Андан сырткары адресный датчик деп коет. Каяктан өрт чыкса, ошол астында отурган дежурный электрик, дежурный атайын кишилер болуш керек. Ошолор көрүп, сразу жардам чакырып барып өчүрүш керек да. Андан сырткары ошол эле насос повысителдер сууну көтөрүп берген. Ал бизде өрт өчүрүүчүлөр келечекте деп биз күтпөшүбүз керек. Биринчи очередь ошол жакта жашаган кишилер дагы, иштеген кишилер болобу, ошолор билиш керек ошону колдонгон үчүн. Ошонун баарын биз баягы жеринде бизде эми физически жетишпейбиз, бирок колдон келишинче өзгөчө кырдаалдар министрлигинде ошол райондук офицерлер ушул соц тармактар аркылуу, телевидение, газет беттерине деле баягы статьяларды чыгарып аракет кылып колдон келген ишти алып барабыз да. Но бул эми жетиштүү эмес. Бирок биз ошол офицерлер барып ошол жерде атайын окутуулар жүргүзөт. Биз мисалы биздин атайын МЧСтин сайты бар, көрүп турасыздар да. Сайтты ачсаңыздар, күнүмдүк жумуштар ошол жака чыгып турат. Биздин балдар жөн отурбайт. Алар дагы ошол мисалы бир райондо 3 офицер болсо, ошолор өздөрү график түзүп алат да. Анан ошол график менен барып өтүп берет. Андан сырткары частный фирмалар өздөрү кайрылат. Бизге өрт өчүрүү жаатында окутууларды өткөзүп бергиле деп. Алардын кайрылган катынын негизинде биз сөзсүз түрдө отказ бербейбиз. Бул барат, биздин офицерлерге да задача коебуз, барат. Ошол жерде эле биринчи орунда өрт чыкса эмне кылыш керек, кантип өчүрүш керек, кантип тосуп алыш керек, анан кандай иштерди алып барыш керек, баардыгын үйрөтүп кайра кетишет. Ошондой эле ошол жанагы биринчи өрт өчүрүүчү шаймандарды, ошол огнетушителерди кантип колдонуш керек, ошонун баарын үйрөтөбүз.
Демек сиздер сыртынан эмес, эми ушундай бийик, чоң имарат өрттөнсө үстүнөн мен мисалы суроом тагыраак айтканда, мисалы жана лестницалар менен ошол эле жана чачуучу унаалар жетеби ошого чейин биздин техникалар 48 этажга чейин? Мен мындай түшүндүрүп айтсам болот да, жалпак тил менен айтканда биздин унаалардагы насостун сыйымдуулугу мындай бергенде, мисалы азыркы жаңы келген хоболор 60 литр секундасына берет. Насос жетет. Бирок бизде мүчүрүштүк бар да. Ошол жанагы биздин суу берген түтүкчөлөр, трубалар мындай рукав деп коет да орусча. Ошол рукавтар ошол давленияга чыдабай калышы мүмкүн да. Анткени ал гибкий да. Биз темир трубаны жүктөп алып жүрө албайбыз ар жакка жакка. Ошон үчүн гибкий трубопровод бул биздин пожарный рукавтар. Алардын заводдон берген биринчи категориядагы өрт өчүрүүчү түтүкчөлөр булардыкы деген 12 атмосферага чейин туруштук бериш керек да. 12 атмосфера деген это что значит? Значит, бул 15 этажга чейин сууну көтөрүп бериш керек деген сөз да. Бул биринчи категорияда болсо, ал деген биринчи категорияга кандай рукавтар кирет? Бул заводдон жаңы чыгып ишке келип испытаниядан өтүп тургандар биринчи категорияда. Бизде бүгүнкү күндө мына былтыр мурда жыл келген техникалар уже колдонулуп атып, уже биринчи категориядагылар жок уже. Экинчи, үчүнчү категорияга өтөт. Алардын өзүнүн паспорту болот атайын. Ар бир рукавдын өзүнүн паспорту болот. Анан канча саат өрткө барганда канча саат иштеди, канча убакыт иштеди, баары жазылат да. Анан ошонун өзүнүн биздин инструкциябыз бар. Ошол инструкцияда өзүнүн сааты менен 120 сааттан ашкандай расписание кетиш керек да. Анан кайра жаңысы. Мен сизге мындай бир айтып берейинчи. Бутун суроо катары, пример катары түшүндүрүп, суроо катары да берсем туура болот го дейм да. Пожар башталды, өрт башталды. Башталган учурда кээ бирде баягы кире беришин, эме входной лестница чыга турган жагы бар, өрттөнүп же балкасы кулап кеткен моменттер болуп кетет экен. Ошондой учурда үйдүн ичинде жабылып калды деп коелу да, 4 этаж үй же 5 этаж үй, 5-чи этажда болсо. Эмне кылыш керек ошол учурда? Сиз айткан полотно жок болуп калды дейли. Кастрюля менен суу ташыйбызбы же ошол эле чүпүрөктөрдү суулап туруп үстүнө эптеп жабышыбыз керекпи? Кандай жолдор бар? Мен муну кыска эле айтпадымбы? Ошол колуңуздардагы орусча айтканда подручный средства деп коет. Ошол эмне менен өчүрөм деп аракет кылсаңыздар, биринчи эле орунда 2 квадрат, 3 квадрат болсочу өзүңүздөр өчүргөнгө амалыңар жетет. Жетпейби? Анда эшикти жанагындай эле эшикти жабасыз, терезени жабасыз, балконго чыгасыз же болбосо через лестница эшикке чыгып кетишиңиз керек. Болду, башка вариант жок бул жакта. Сиз өчүрө албайсыз. Анткени эгер өчүрөм десеңиз, сиз өзүңүздүн жашооңузга, өзүңүздүн немеңизге, ден соолугуңузга зыян алып келип аласыз да. Ошон үчүн только ушул туура чечим кабыл алыш керек да. Көзүңүз жетпейби өчүргөнгө? Эшиктерди, терезелерди жабыңыз, сыртка чыгыңыздар, только 101-ди чакырыңыз. Болду. Демек, мындай алдын ала алганда бир коопсуздук жагынан ар бир эшиктерди жаап жаткан бул мындай алдын алат экен анда ушул пожарлардан. Эгер ар бир комнатанын эшиктерин жаап жатса. Бул жакта түтүн чыгып атса, сиздер эле мындай чыккандачы, комнаталар жабык болсо, бер жака өтүп келечекти может ойгонуп каласыз дегенде, бул баягы бирден бир момент да. Эми биздин маңдайыбызга кандай жазып коюңузду Кудай таалам ошону көрөбүз, бирок сактансаң сактайм дейт го. Аракет кылышыбыз керек да биз. Эмне үчүн доступ болуш керек? Колдон келишинче. Бүгүнкү күндө бирок ÖKM'де өзгөчө кырдаалда министрлигинде бул пожар өрттөн тышкары дагы башка тармактарды да карайсыздар, э? Ооба, бизде жарандык коргоонуу кызматы бар да. 54-мыйзам бар, өкмөттөн чыккан. Ошол мыйзамдын негизинде бизде жарандык коргоонуу. Бул жарандык коргоонуу кызматтарына кимдер кирет? Мисалы Бишкек шаарында бизде 16 кызмат бар. Защита растений и животноводства деген бар. Водоканал, газовый служба, дагы кайсылар бар. Бизде толтура да. Ошол службалардын баардыгы өзгөчө кырдаал болгон учурда биздин министрлик ошону координациялайт ошолордун ишин. Мисалы жер титиреп кетет, суу каптайт, ошолордун баарысын. Мисалы биздин мэрияда мисалы 4 вице-мэр бар да, 4 вице-мэр ар кайсы службаны курировать этет. Анан ошол службаларда кандай техника бар, булардын маалыматын баары ошол мэрияда болот да. Биздин мэрибиз болсо, биздин Бишкек шаары боюнча жарандык коргоонуу кызматынын башчысы болуп эсептелет. Закондун негизинде. Анан ошол киши өзү башкарат. Биздин Бишкек шаардык башкармалыктын башчысы ошо жарандык коргоонуу кызматынын орун басары болуп эсептелет.
ушул өзгөчө кырдаал жер титирейби, суу каптайбы? Өзүңүздөр билесиздер, Бишкек шаарында бизде эми в основном ал арчада болот. Көрүп эле Суу жүрөсүздөр, каптаганбы? суу каптап кетет, кышында суу тоңот. Анан Аламединский речка барго. Аламединский речкада мен ушунча жыл иштеп көрдүм, бирок ал жактан мындай суучулар көп деле болгон жок. В основном бизде ал арчада баягы суу тоңуп, кышында суук болгондо баягы суу өзүнүн нугуна кете албай калып, анан тоңуп көтөрүлүп, анан тарап кеткен убактар мурдагы жылда болуп капталган, андан мурдагы жылда капталган. Азыр ошо бизде неме деп коет да, СПЛМ деп коет. Срочные превентивные работы. Бул ошо алдын алуу да. Мына ушул Советтер Союзу тарагандан бери ушул Аламединин суусу менен ал арча суусун бир да жолу тазаламаптыр. Мына өзүңүздөр билесиздер, быйыл жазында ушу биздин урматтуу мэрибиз Айбек Жумушалиевичтин башкаруусунда атайын биз МЧСтен техника бөлүнүп, анан мэриядан ошонун баягы ГСМин бөлүп беришип, ушу ал арчаны анан Аламедин речкасын полный тазалап чыкты. Көрүнүп турат да, булар өтө чоң жумуш. Анан ошол жана четинде баягы кулап калган, баягы Союз кезинде курулган бетондор, ограждениялар, ошолордун баарын уже бир какой-то участоктарына ошол өтө срочный болгон жактарын алып, кайра жаңыдан салынды да. Азыркы күндө дагы бүт элек жасалып жатат. Мындай суроо пайда болуп калды сизге. Ушул өрт болобу, өтө бир сиздин жумушуңузга тийишелүү нерсе болгондо сиздики убакыт деген аябай мындай керектүү нерсе болуп атат да сизгечи. Ошол эле сиз өрт өчүрөм деп барсаңыз, убакыт аябай мындай, сиз айтып атпайсызбы, 25 секундтан кийине калыш керек, даярданып уже чыгып кетиш керек депчи, вызовко. Анан ушул жол эрежеси боюнча мындай маселе болуп атат да. Пожарный машина жана мигалкаларын иштетип баратканда элдер өткөзүп атабы же өткөзгөн жокпу? Бул өтө жакшы суроо болду. Мындай негизи мурун былтыр биз ушундай ГАИнин кызматкерлери менен бирдикте биздин Бишкек шаарында өрт өчүрүүчү автоунаа айдаган айдоочулардын баарын чогултуп, ошол ГАИнин кызматкерлери менен чогуу отургузуп, атайын сабактарды өтөбүз да, биз жылын сайын өтөбүз ошончу. Өткөзөбүз, ошондо ушул эле суроолор көтөрүлөт. Мына өзүңүздөр билесиздер, баягы бизде жол тыгындары көп болгондуктанчы, кээ бир техникалар бошотуп берейин десе да орун жок болуп калган учурлар болот. Но болот учурлар, бошотуп бербей койгон учурлар болот да. Мен ушул баягы сиздердин эфирден пайдаланып элдерге кайрылат элем. Колуңуздардан келсечи, өрт өчүрүүчү, ошол эле газовый служба, ошол эле скорый помощь, ушундай экстренный службалар келип атканда мигалка менен биз ойноп жүргөн жокпуз да. Биз бирөөнүн өмүрүн сактап калалы деп аракет кылып кетип баратканда, баарыбыз тең патриот болуп, надо будет көтөрүп жылдырып жолду бошотуп беришибиз керек да. Бул чисто патриотизм болуш керек. Потому что ошол бараткан өрт өчүрүүчү болобу же болбосо жанагы скорый помощь, ал деле ошол может быть сиздин бир тууганыңыз куткарган болот. Билбейбиз да. Анан өзүңүздөр билесиздер, башка учурду мен айта албайм, бирок өрт болуп аткан учурда бир 5 мүнөт күйүп аткан өрттү карап турсаңыз, как будто 1 саат өткөндөй сезилет. Это уже баштан өткөн киши. Анан бирөө телефон чалат да, анан мага айтат: "Жолдош полковник, мен телефон чалдым, чалгандан кийин 1 сааттан кийин келди машинеңиз" дейт да. Анан бизде деген андай болбойт. Бизге түшкөндө сиз телефон чалсаңыз, ошол жерде запись бар, атайын жазылып турат. Сиз канчада чалдыңыз, эмне деп чалдыңыз, бүт бар жазылып турат. Биз ал өрт бүткөндөн кийин аны биз териштүү иштеп жүрөбүз да. Убагында бардыбы, убагында барган жок. Ошондо алып карасаң, эми ортосунда бир 5 мүнөт же бир 8 мүнөт, 10 мүнөттүн ортосу убакыт. Пробка болуп калса, может 20 мүнөткө чейин, жарым саатка чейин жол өтүп, но не больше. Потому что бизде Бишкек шаарындагы жайгашкан өрт өчүрүүчү бөлүктөр өзү мыйзам негизинде 3 километрден 5 километрден ашпаш керек да. Но бирок биздики бир өрт өчүрүүчү автоунаа 5 километр эмес. Мисалы Айыл жергесинде 23 километрден ашпаш керек да, норма бар да, мыйзам чегинде. Но бирок бизде Айыл жергесинде эмес, даже Бишкек шаарында турган, мисалы Чоң Арыкта биздин 28 өрт куткаруучу бөлүм бар. Алар эң алыс барганы 27 километр жерге чейин барат. Еще вверх. Кашка суу, Орок, дальше ушундай Жал, ошол жактарга күнтүү чыгышат. Ну, бирок мы стараемся ошо нормага жетишкенгечи. Бирок ошондо дагы биз балдарды үйрөтөбүз, шашпагыла. Бирөөнү куткарганда өзүңөрдү кырсыктап калбагыла деп, правиланы сактап, колуңардан келсе. Эгер сени кое берсе гана айдаган, кое бербейби, анда сен деле шашпай баргын.
деп үйрөтөбүз да. Эми ал бул нормада да. Анткени бизде сопровождение жүргөн гаинин сотрудниктери алар кызыл да. Ал кызыл деген сен сөзсүз түрдө бошот деген сөздү билдирет да. Эгер сиз бошотпой койсоңуз, сиз күнөөлүү болосуз. А бизде скорый менен пожарныйлыкка илгери кызыл болчу, кийин алынып калды, только көк берип койду. Көк мигалка бул баягы көңүл бургула дегенди эле түшүндүрөт да. Внимание. Спецтехника Пожарныйда керек. жокпу кызыл, Бизде кызыл жок, бизде только көк. Көк деген внимание деген эле сөз да. Көңүл бургула да бошотуп берилет. Эл сезимине ылайык. Ну, ошол да баягы эл мисалы өзүнүн аң сезими менен ой келатат пожарный мен өткөзөйүн деп. Но өткөзгөндөр бар, жок эмес. Но 5 кулу тең эмес экен, арасында болот, бошотпой койгондор. Азыр мына Бишкек чоңойду. Үйлөр да көп, калк да чоңоюп атат. Анан ушул ÖKMдин кызматкерлеринин саны, техниканын саны, сапаты ошого жетиштүүбү? Эми бул жагынан айтып келсек, дүйнө жүзүндө мисалы милицияларда 100 000 кишиге бир участковый болуш керек деген сыяктуу мындай норма болсо керек, бирок бизде өртөчүчүлөрдө андай жок да. Бизде баягы тетиги мындай кандай десем, бул мыйзам түрүндө бекитилген эмес, бирок баягы литератураларды алып окусаңыздар, мировой практикада 100 000 кишиге бир өртөчүрүүчү бөлүм болуш керек деген жазуу бар да. Бирок ал деле баягы мындай жөн эле как литература, ал закон эмес, эч жерде колдонулбайт да. Анан эми мындай алып карасак, бизде Бишкек шаарында бүгүнкү күндө 8 өртөчүрүүчү бөлүм турат да. Өзүнүн күжүрмөн даярдыкта, круглосуточный несение дежурства менен турат булар. Мындай тактап алып келсек, бизге дагы Бишкек шаарына эң эле аз дегенде дагы 3 же 4 өртөчүрүүчү бөлүм болуш керек. Но бирок биздики ошол бөлүмдөр жетишпейт деп биз карабай койбойбуз. Биз бүгүнкү күндө болгон техника бизге баягы сүйүндүргөнү биздин бүгүнкү иштеп жаткан президентибиз, өкмөт башчыбыз, биздин министрибиз баш болуп ушул чуркап жүрүп техникаларды жаңыртып алдык да. Анан баягы биз эми чынын айтсам, мындай жеңилдеди да аябай иш. Мурун жанагы эски зилдер менен кетип баратканда отсегибиз ачылып калат, бир инструмент түшүп калат, кайра токтоп аласың, баратсаң бир аккумуляторуң отуруп калат же бир бензин насосуң отказ берет, ушундай мүмкүнчүлүктөр өтө көп болгон да. Эми азыркы техникалар Кудайга шүгүр баары тең жакшы иштеп атат. Бүгүнкү күнгө чейин мындай техника отказ боло элек да. Эми болбойт деп ишендирип кетем мен. Биз колдон келишинче баягы аярлап аракет кылып ушул эл үчүн биздин техникаларыбыз кызмат кылсын деп биздин өздүк курамга дагы ошону жеткизип чуркап жүрөбүз да. Мына быйыл эле үстүбүздөгү жылы биздин министрлик ошо өртөчүрүүчүлөрдү көрчүрөсүздөр, даже ошол жанагы боевой одежда пожарного деп коет. Ошол атайын кийимдери жок болчу. Быйылкы жылы ушу Бишкек шаары, Чүй облусу жана ошол толук кандуу баарына тең кийгизилди. Эми ал биздики өзүңүздөр билесиздер, даже пожарный поездду такканда, пожарный поездда бул жерде кайыш менен бекитилет, ал баягы сама спасение кылганда 200-300 килограмм көтөргүлө болуш керек да. Анан аны жөн эле кишинин весин көтөрүш керек эмес. Ал отко да туруштук бериш керек. Даже жиби дагы огнезащитный болуш керек, ал пропитан, күйбөш үчүн. Ошонун баарын тең мынакей чуркап жүрүп, быйыл биздин министрибиз ушул биздин Бишкек шаарында өздүк курамды толугу менен ошол боевой одежда менен камсыз кылып берди да. Өтүктөрү менен баардыгы тең сонун. Биз азыр өздүк курамга только айтып атабыз. Өкмөт үчүн жакшылап иштеп берели. Баарын берип атат. Айлыгыбызды убагында берип атат. Эмне кемчилик болсо баарын берип атат. Ошон үчүн биз только биздин милдеттерибиз мойнубузга илинген өкмөттүн астында. Биз ушуну так аткаралы деп өздүк курамды күнүгө чогултуп алып биз өзүбүздүн окууларыбызды да нускамалашып өткөзүп турабыз. Негизи ушу пожарный өрт өчүрүүчүнүн жумушу өтө оор деп эсептейбиз. Чындап айтканда баягы заслуживает уважения деп орусча айтса болот да. Бизди баягы куткарабыз деп биз айтып атабыз, өздөрү жаракат алат, өздөрү аракет кылып аткан жеринен өздөрүнө ошол шифр түшүп кетип атат да, мындай ушундай эмелер пайда болуп кетет депчи. Сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ошол жумушуңуз үчүн, ушу келип бергениңиз үчүн, эл ушул видеону көрүп колдоп, сиз айткан маалыматтар пайда алып келип, сиз айткан нерсенин баарын элдер колдонуп, кийин өзүн куткарып калып, соопчулук иш болсун деп эсептейбиз. Буюрсам сизге ден соолук, ишиңизге ийгилик. Анан өрт болбосун, мамлекетибизде тынччылык болуп, өрт болбой,
буюрса только жакшы жаңылыктарда сизди буюрса генерал болсоңуз да өрт жагынан эмес өрт азайсын деген ой менен болобуз да буюрса. Рахмат. Негизи бизде өзү ошол өрттөрдү болтурбоого аракет кылабыз да бизде делечи. Анан чын-чынына келгенде бизде сиз айткандай только өрткө чыкпайбыз. Бизде мисалы бир жылдын ичинде мына ушул азыркы үстүбүздөгү 10 айдын ичинде 2170 жолу өрт өчүрүүчү автоунаа чыккан болсо, ошонун ичинен дагы өрткө чыкканы 1150. Калганы өзүңүздөр билесиздер, саммит өтөт, же болбосо биздин президентибиз, же болбосо премьер-министрибиздин катышуусунда чоң мероприятиялар өтөт. Андан сырткары мировой дүйнөлүк аренага келип жанагы чоң артисттер концерт бергенде да биз ошолордун коопсуздугун камсыздайбыз. Футболдор өтүп атат, көрүп атасыздар. Ошолордун баардыгына биздин өртөчүчүлөр барып ошол жакта иш алып барат да. Анан Чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Эфирден пайдаланып баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Келаткан жылыбыз, жаңы жылыбыз жакшы жылдардан болсун. Эч ким оорубасын. Көйдө баштансыздар болуп, эл бүтүрөсүн, эл бүтүрөсүн дейт. Аман эсен жакшылыкта жолуктуралы. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Ишиңизге ийгилик.